Сулуулук дүйнөсүнүн айдыңында азыр биз дагы деле сүзүп жүргөн маалыбыз. Ал эми азыр болсо биздин айымдар үчүн күз мезгилинде кандай стилде кийиниш керек жана чач жасалголуунун кандай түрлөрү модада, дал ушул суроолорго бизге келип калган дизайнер мырзабыз Ноорuz Шабаев жооп бермекчи. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Сүзүп жүрөбүз, сизди өзүбүздүн кемебизге чакырабыз. Азыр биз эчтеке билбейбиз деген порттон чыгып, эмкиде сиз кеткенче билебиз деген портко келип калалы. Ноорuz Шабаев өзүңүздү кыскача тааныштырып, ошо күндүгө жасап жүргөн ишиңиз тууралуу, ошол жумушуңуздагы акыркы трендтер тууралуу кеп салып кетсеңиз. Менин атым Ноорuz, мен 22 жаштамын. Политехте былтыр бүткөм. Профессия боюнча мен менеджермин, бирок мен профессия катар иштебей, дизайнер аркылуу болуп иштеп кеткем да. Дизайнер стилист, Дизайнер. Ооба. Анан кандай айтсам, быйылкы трендтерди айтып берейин, күзгү, кышкы трендтерди. Быйыл болсо кандай айтсам, Мырзалар үчүн же болбосо айымдар үчүн? мен айымдар үчүн эле тигем азыр. Айымдар үчүн. Ооба. Анан айымдардын мода катары, мода дүйнө боюнча быйыл тренд боюнча, например, кадимкидей эле обычный көйнөктөр эле, простой көйнөктөр, бирок алар мындай изюминкасы же ремешогунда болот, же мындай однотонный көйнөк болсо, арасында мындай эмелер болот да, аксессуарлар, например, алтындан кылынган ключиктер, же мындай кандай айтсам, Күздүн тематикасы кандай болуш керек? ооба, например, күз кандай кандай айтсам, например, жалбырактар сары болот да, ошон үчүн ошондой, например, сары катар жалбырактар болуш керек да. Көйнөктүн Кайсы тараптын жалбырактары болсо жакшы болот? ал уже кандай фурнитура кандай келгенде да. Эң сонун экен. Ооба. Ноорuz мырза, айтсаңыз, негизи мырза болуп туруп мода дүйнөсүнө кандайча келип калдыңыз? Кызыгуу кайдан жаралды? Мен кичинекей кезимден эле тиккен үйрөнгөм да, өзүм тигип, анан 2005-жылы Псике дос деген группа чыккан да. Ошонун фанатын болуп, ошондой көйнөктөрүн көрүп, ошону колго тигип баштагам да. Бирок менеджердин окуусун бүткөм да. Анан өзүмө көлгө барам деп костюм шын тигейин дегем да. Шорты менен футболка. Анан бияктан таба албай, заказга көп акча кетмекчи болуп, анан өзүм тигип көрөйүн деп өзүм тиккем да. Андан кийин ошондой бир аз болуп, башым менен кирип кетип, тигип баштагам да. Псике дос деп калдыңыз, ал белгилүү музыкалдык топ болчу, убагында азыр деле өзүнүн салмагы бар. Ал эми азыр ошо сахна жылдыздарынын кимдин образы сизге жагат, анан ошол образдардан мындай практикалык жүздө мындай кимдикин өрнөк катары колдонуп жүрсөк болот, сиздин пикириңиз? Менин катарымда мага икона стиля деген айтып коет го. Мага бул мындай импонирует Бейонс да. Ал дүйнөлүк боюнча эң мыкты жылдызы. Ага болсо эң мыкты дизайнерлер тигишет да кийимдеринчи. Майкл Костелло, Живанши, дагы ким эле? Дольче Габбана, Роберто Кавали, ошол мыкты дүйнөчү дизайнерлер тигишет. Алар болсо күзгү как раз азыркы трендтеги кандай айтсам, волнасын берет да. Башка дизайнерлер ошону көрүп алып, ошол идея катары билип, анан биз тигип баштайбыз да. Потому что алар деген мындай биринчи кандай айтсам, мугалимдер сыяктуу катты саналат да. Ошолор трендти беришет, биз болсо кандай развивать Дизайн этебиз трендиги да. булак башына турат. Ноорuz Ноорuz Шабаев качан Бейонска көйнөк тигип берет? Бейонс канчага чыкканда? Билбейт экенмин аны. Буюрса жакын арада Ноорuz мырза, чоң рахмат сизге. Жакын арада ушул мода дүйнөсүндө атагы чыккан эң белгилүү дизайнерлердин катарын толуктайбыз деп ишенебиз. Сизге болгон андан үмүтүбүз чоң десек болот. Чоң рахмат. Мен болсо Ноорuz Шабаевден ээригип алып, эмдиги эфирге могула жашамам да, бирок бияктанымды кесип туруп, биякта ачып чыгайын деп атам да. Сиздердичи тренд болот деп окшойт. Ноорuz Шабаев, сизге ыраазычылык. Күнүңүз жакшы улансын, жакшы элгилер келсин, силерге ийгилик консун, ийгилик кошгонсун.